Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, достор. Бүгүн силер менен Чарбадагы Киреше эмес, Чыгаша жагын айтып кетейин дедим. Себеби мына Кыргызстан боюнча бардык жерде яшөө деп коебуз, шарп. Шарп болуп атат. Ача туяктуулар. Бул чарбаларга өтө чоң чыгашаларды алып келет. Мисалга уй тууган болсо анын музоолору 2-3 күн ичинде өлүп калат. Же болбосо мына монтип ооздорунан шилекей агып, көп тойып жебей, ооздору жара болуп, туяктын ортолору, салалары ачылып, эзилип ооруйт. Мал өзү өтө температура болот, мына жатат анан. Ушул биздин Чарбадагы уйларыбыз Кудайга шүгүр жеңил өтүп атат. Себеби ар бир 4 ай сайын биз вакцина беребиз. Эң аз дегенде ушул жылына 2 рет вакцина саябыз. Ошондо дагы мына монтип шарп болуп быйыл ооруп атат. Жылга мынтип ооруучу эмес эле. Эми караңыздар. Ушул вакциналар, өкмөт алып келген вакцина сайылат, иммунитет алат. Бирок бул балким шарптын башка тип деп коет. Типтер өтө көп болот. Балким башка типи бизде ооруп атат. Мына монтип шилекейлер агат, көрдүңүздөрбү? Ал эми биз такай вакцинасын берип жүргөнгө Кудайга шүгүр жеңил өтүп кетип атат. Мынтип талаада болбой эле, бирок дары-дарманга сайып коюп атабыз. Ооругандарды бөлүп калып. Кыргызстан боюнча бардык кошуна улам айылдарда дагы бардык эле тигине койлор да жүгүнүп аксап жүрөт. Бүт эле шарп болуп ооруп атат. Бул өтө чоң чыгашалар алып келет. Мисалы үчүн сүт багытындагы уйлар эгер ооруй турган болсо, алар сүтү тартылат дароо эле. Бирок кайра ошол нормага кайтып келбейт да, туугандар. Ошон үчүн малды дайыма вакцинасын сайып, жакшы көзөмөл кылыш керек. Көзөмөл болбой калса, мал мынтип талаада жатып, баз албай этинен чөбөт. Ал эми могул аңгустар болсо, эт багытындагылар өтө бышык болот негизи. Мына ооруса деле ушул талаада жүрөт. Мына тигинине карабайсыз. Оозунан шилекей жана куйлуп атат. Бирок бекем болот булар, бышык болот эт багыты. Ошондой булардын да кемчиликтери болот чарбачылыкта. Чыгашалар жакшы көзөмөл кылбай калсаң чыгаша болот. Вакциналарды дайыма сайып туруш керек.